Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 8 август 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаардын Тынч Сон району болуп эсептелген Анарда жайгашкан мына ушул Элит строй курулуш компаниясы курган жаңы новостройка домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү студийный квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Туугандар, бул дом бүткөрүлгөн. Адамдар 1-2 айдан бери, 5-6 айдан бери кадимгидей ремонт кылып кирип жашап атат. Кейбирлери эми келип ремонт кылып атат ар кандай. Анан сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү студийный квартирабыз болсо 3-чү эле кабатта жайгашкан. Ошону жакшылап эске алып коюңуздар. Анан мына домдун алдын көрүп атасыздарбы? Прожектор, скамейка бардыгын жасап коюптур. Анан ал жакта воротасы бар. Кааласаңыздар, мына жакта воротасы бар, эки тараптан кирип келе бересиздер. Анан бул домдун алдына кантип келем деп турган болсоңуздар, Анарда жайгашкан жанагы Миллион маркетин билесиздер. Ошол Миллион маркетинин бет маңдайындагы асфальт көчөгө кирип, түз жүрүп келсеңиздер болот. Ошол чоң жолдон деле көрүнөт Анар жактанча. Кааласаңыздар, мына жакта Анар микрорайонунун домдору бар. Ошол жактан жүрүп келсеңиздер болот. Же болбосо Олигарх ресторанынын жанындагы көчөгө кирип, ушул домдун алдына жүрүп келсеңиздер болот. Жолдор өтө көп экен туугандар. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү студийный квартирабыз 2-чи подъездде, 3-чү кабатта. 3-чү кабат, мына жакта лифт иштейт туугандар. Лифт менен чыгып эле оңго бурулсаңыздар, сатылуучу квартирабыз мына ушул тарапта жайгашкан. Даяр. Мына коридорлору бүткөрүлгөн. Келесиздер туугандар, жашайсыздар. Азыр бул жерде көп эле уже ремонт кылып атат, бирөө жашап атат туугандар. Андыктан ала турган болсоңуздар, кеңири келип ремонт кылып жашай бересиздер. Коридорлору мына ушундай туугандар. Так. 3 комнаталуу студия туугандар. Студийный 3 комнаталуу деп коет. Анан мына бирок эшикти ачып кирип келе бересиздер. Квартиранын ичи кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, айнек терезелери коюлган. Эң негизгиси бул дом бышкан кирпич менен тургузулган туугандар. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Анан мага жаккан жери 3-чү кабат. Кийин чыгып түшүп туруш дагы оңой болот. Лифттин деле кереги жок. Бирок лифт бар. Так, студийный 3 комнаталуу квартиранын квадрат метри туугандар 78-65 квадрат метр. Мына киргениңиздерде ушундай прихожкасы. Жакшылап да бир айтып коеюн, бул студийный 3 комната туугандар. Жалпы аянты 78-65 квадрат метр. Мына бирок эшикти ачып квартирага кирип эле солго бурулсаңыздар, бул биринчи бөлмөсү. Караңыздар, бул ошондо зал. Мына жагы болсо кухня. Бул ошол строй компания ушинтип курган туугандар. Мына жагын Кудай буйруса кухня кыласыздар дагы. Мына жерден эшик коюп алсаңыздар болот, кааласаңыздар. Бул жагы зал болуп калат. Условияларына келе турган болсок туугандар, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Мына кухня плюс зал, студия. Анан мына жерден домдун алды дагы көрүнүп турат, караңыздар. Күнгөй тарап мындай айтканда, караңгы деле эмес. Так, туугандар. Мына квартирага кирип эле оңго бурулсаңыздар, бул жагы ажатканасы. Бул жагы болсо санузел, ваннасы. Бардыгы киргизилген. Бул жак болсо барыңыздар эле билген кладовка. Мындай жүрсөңүздөр, бул жагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү плюс лоджа. Айнек терезелери коюлган туугандар. Мына жерден дагы домдун алды көрүнүп турат, караңыздар. Бардыгы жакшы. Сонун. Документтери деле так. Бүт бардыгы сонун. Адамдар кээ биркилери 1-2 айдан бери жашап атат ремонт кылып, кээ биркилери эми ремонт кылып атат. Кийин келип көрүп кетесиздер. Бул детский плюс лоджа. Бышкан кирпич деп айтып атам туугандар, мына караңыздар. Кээ бирки строй компанияларды билесиздер, мындай кандай десем, газоблок менен деле тургузуп коет. Эми бышык кирпичке жетпейт туугандар. Так, мына жакта эле домдун алды болуп кеткен. Мына жактан ошо Олигарх рестораны, Олигарх чайканасы көрүнүп турат. Локация өтө сонун, Тынч райондордун бири. Так, мына ушундай. Колдон келишинче маалымат бердим, көрдүңүздөр. Анан эсине чалып өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Мына квартирага киргениңиздерде мына жакта зал плюс кухня. Мына жак болсо ажаткана, душ, бул жак болсо кладовка, бул жак болсо детский, бул жак болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Жалпы аянтын айттым. 3 комнаталуу студийный.
78-65 квадрат метр экен. Ар бир квадрат метри $720 бааланды. Анан ээси деле айтат, ала турган реальный адам болсо, келсе, сүйлөшсө дагы түшүрүп берем деп атат. Документтери так. Барыңыздарга ийгилик. Пусо квартира туугандар. Каалагандай ремонт кылып кийин жашай бересиздер. Колдон чарбаңыздар.